Президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен 20-21 февраль күндөрү Орусияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Маалымат боюнча Садыр Жапаров Казань шаарында келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдештердин расмий ачылышына катышып, иш-чаранын алкагында Владимир Путин жана Татарстандын башчысы Рустам Минниханов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы жолугушууларда кыргыз-орус кызматташтыгы, анын ичинде соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү маселелер талкууланарын кабарлады. Кыргыз футбол союзунун президенти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектин чет жакасындагы Урок айылына салына турган стадиондун курулушу 2 жылда аяктай турганын билдирди. Бул тууралуу ал 19 февралда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ташиев 10-15 күнүн ичинде курулушу башталарын жана стадионго 40 000 киши бата турганын билдирди. Кыргыз футбол союзунун бүгүнкү кезексиз конгрессинде Камчыбек Ташиев Кыргызстандын футбол уюмунун жетекчиси болуп шайланды. Бишкекте 4 курулуш компанияга айып салынды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Алсак мэриянын муниципалдык инспекциясы Profit Express, Турпанстрой, Royal Construction, Авангард Стиль курулуш компанияларына тазалыкты сактабагандыгы үчүн 92 000 сом суммасында айып салынды. Белгилей кетсек, курулуш объектилери милдеттүү түрдө автотранспорттун дөңгөлөктөрүн тазалоочу пункттар менен жабдылышы керек. Автоунаа кир, булганган дөңгөлөктөрү менен шаардын аймагын топурак жана ылай кылып булгоого тыюу салынат. Муниципалдык инспекция коомдук жайларда көрктөндүрүү, тазалык жана тартип эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Парламенттин тармактык комитетинде мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Усмоналиев мамлекеттик органдардагы кыргыз тилинин колдонулушу боюнча отчет берди. 2023 жылы президенттик администрация иш кагаздарынын 53% кыргыз тилинде жүргүздү. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 9%га өстү. Эң көп 82% жогорку кеңеш, ал эми төмөнкү коргоо министрлигинде 2% төмөндө болуп, өсүш болбой жатат. Бул министрликтин иштөөдө өзгөчөлүгү болууда, деди Усмоналиев. 2023 жылдын 18 январында Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тил жана тил саясатынын маселелери жөнүндө токтом кабыл алынган. Жазында Бишкек 1,6 миллион бир жылдык гүлдөр менен кооздолот. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын күнөсканаларында жазга гүл отургузууга активдүү даярдык башталды. Учурда күнөсканаларда жаш көчөттөрдө жаңы топурак аралашмасы толтурулган чоңураак гидишке көчүрүү иштери жүрүп жатат. Февраль айында ишкананын 2 күнөсканасына бир жылдык гүлдөрдүн 20дан ашык түрүнүн үрөөнү себилген. Апрель айынын аягында шаардын гүлзарлары 1,6 миллион бир жылдык гүлдөр менен кооздолот деп айтылат маалыматта.